Кыргызстандагы окуяларга бай туризмди өнүктүрүп, тейлөө сапатын жакшырткан долбоорлор. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Борбордук Азия өлкөлөрүндө соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун 5-фазасы ишке ашырылууда. Бул долбоор Финляндия өкмөтү тарабынан каржыланат. Окуяларга бай туризмдин кошумча баа чынжырын өнүктүрүү долбоору Ош, Жалал Абад жана Ысык көл облустарында FSDS коомдук фонду менен биргеликте ишке ашырылууда. Долбоор аталган региондордогу жергиликтүү калк үчүн жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана бул аймактардын экономикасын өстүрүүгө багытталган. Анын алкагында Жалал Абад облусунун Арстанбаб айыл аймагында жергиликтүү тургундардын туризм тармагында ишкерлик менен алектенүүсүнө колдоо көрсөтүлүүдө. Каарманыбыз Фатима Райымжан кызы да ушул колдоого ээ болгон. Ал жолдошу менен бирге мурас эс алуу борборун түптөп, боз үйлөр лагерин курган. Мен аты жөнүм Райымжан кызы Фатима, жашым 31-де, жергиликтүү мектепте кыргыз тили жана адабият мугалими болуп иштейм. Кошумча киреше булактары катары 2021-жылдан баштап туристтерге конок үй менен калманда тамагы боюнча мастер-класс көрсөтүп, кызмат көрсөтүп келе жатам. Негизи өзүңүздөр билгендей, Арстанбаб өзүнүн жаратылышы, кооздугу менен туристтерди өзүнө тартат. Мен де кичинекей кезимден эле ушундай туристтерге кызмат көрсөтүп, мен де өзүмдү гостевой домум болуп, же болбосо дем алуучу лагерим болсо деген оюм болчу эле. Бизде уникалдуулугубуз Арстанбабта боз үйлөр шаарчасынын биринчи болуп ачылышы, андан сырткары тоого жакын жерде жайгашканы, Арстанбабты центринен алыста жайгашканы, тынч жерде бизге келген туристтер аябай ыраазы болуп кетип жатышат. Анткени өтө тынч жерде жайгашкан экен деп. Анан дагы бизди бир уникалдуулугубуз азыркы учурда калманда мастер-классын көрсөтүп, өзүбүздүн продуктту туристтерге сатабыз. Тур продукция кылып сатабыз. Биздин уникалдуулугубуз башка гостиницаларга караганда, лагерлерге караганда ушул. Ассаламу алейкум. Коноктор келди силерге мына. Ассаламу алейкум. Кандай, жаксыңарбы? Чарчамай иштеп атасыңарбы? Okay, you're welcome. Азыр мен бул жерде калманда тамагын даярдалышын көрсөтүп берем. Буга бизге жаңактуу май кетет. Анан жупканы суу менен уңгай эле кылып, очоктун үстүндө бышырып алат. Бышырып, буну мындай кленкеге салып койбосо катып калат. Андан кийин бизге дагы керектелүүчү нерсе бул атала. Бул сүт менен ундан болот. Бул мастер-класста сиз Арстанбабта гана белгилүү болгон жаңгак майы менен өзгөчө даам жана жыт берген уникалдуу улуттук тамакты жасоону үйрөнөсүз. Аталаны даярдоо менен байыркы кулинардык салттын даамын татып гана тим болбостон, муундан муунга өтүп келе жаткан тарыхты да тааный аласыз. Арстанбабтын тургундары бул тамакты халманда деп аташат. Туристтерге тарыхы жана жөнөкөйлүгү менен жагат. Анткени бул тамак бизде кышында көп жасалат. Кышында Арстанбабта өзүңөр билгендей кар көп жаап, анан суук болот. Бизде апаларыбыз кышында печкелерди жагып, анан бул камырын, жупкасын печкенин үстүндө бышырат. Бышырганда, бул аталаны бышырып жатканда биз жаш кезибизде эле чыныларды көтөрүп барып, бизге да куюп бериңиз деп, бул тамак бышканча биринчи биз аталасынан ичет элек да. Ичип бүткөндөн кийин, калманданы бүткөндөн кийин, калманда бир 5-10 мүнөт туруш керек. Ага чейин шашып, дагы биз муну идиште калган аталаны колубуз менен жеп, бир башкача сезим болот эле да. Ар дайым туристтерге даярдаганда ушул бир жаштык кезим эсиме түшүп, ушул бизге дагы апам даярдап берген күндөрдү эстеп, бир башкача толкунданам да. Дүйнөлүк туризм уюмунун маалыматы боюнча Кыргызстанда туризм багытында ишкерлик кылган аялдар дээрлик жок эсе. Белгилей кетсек, Кыргызстанда аялдардын 60% айыл аймактарында жашашат. Мындан улам соодага көмөк көрсөтүү долбоору окуяларга бай туризм региондорду өнүктүрүү, айымдарга туризм тармагында кызмат көрсөтүү тууралуу билим жана тажрыйба жактан колдоп, жана алардын иштерин илгерилетүү мүмкүнчүлүктөрүн сунуштайт. Азыркы күндө Прондун соодага кызмат көрсөтүү долбооруна долбоор жазгам. Азыр ушуну жыйынтыгын күтүп жатам. Эгерде ушул проект ишке ашып калса, биринчи орунда бизге 8 иш орун түзүлөт. Үйдө отурган аялдарды
иш менен камсыз кылабыз. Андан кийин кызмат көрсөтүүнү деңгээли жакшырат, туристтерди саны өсөт. Биз бул долбоорго ашкана жабдууларын жазганбыз. Келген туристтерге жакшы кызмат көрсөтүп, аларга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү үчүн ушул долбоор ишке ашып калса жакшы болот деген ойдомун. Соодага көмөк көрсөтүү долбоору Кыргызстандын кооз жаратылышын даңазалап, туристтерди тартууга шарт түзүп берет. Анын алкагында катышуучулар толук окуудан өткөрүлүп, өздөрү да саякатка тартылышат. Андан ары алар алган билимдердин негизинде иш алып барышат. Айта кетсек, окуялуу жана тоо туризминин түрлөрү өтө көп. Жайлоо туризм, көчмөн элдин маданияты жана жашоосу, ашуулар, шаркыратма, көлдөр, каньон жана башка бир катар жаратылыш локациялар аркылуу иш алып барса болот. Азыркы учурда Арстанбапта туристтердин саны өсүп жатат. Негизи биз жака келген туристтер биздин жаңак токойлорду көргөнү, анан кооз эки шаркыратмабыз бар, андан кийин бийик тоолорубузду көргөнү келип жатышат. Жумуш баштаардан алдын сөзсүз кыйынчылыктар болот каржы тараптан. Негизи ушул каржы тараптан кыйынчылык болгондо сөзсүз турда интернеттен проекттер жөнүндө окуп, ар түрдүү окууларга, семинарларга активдүү катышыш керек. Андан кийин негизи биринчи орунда бизнес план жазууну үйрөнүш керек. Негизги бул жаңы иш баштайм деген ишкерлерге сонун мүмкүнчүлүк болот. Анткени силер жазган нерселерди 100% болбосо дагы 50%-ин алып сиздерге чоң жардам берет. Анан ушул колдоо көрсөткөн прон долбооруна ыраазычылыгымды билдирем. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын окуяларга бай туризмди өнүктүрүү долбоорунун колдоосу менен ишкерлер бизнестин негиздерин гана үйрөнбөстөн, туристтерди кантип тейлөө, аларга кызмат көрсөтүү жана жергиликтүү тургундар үчүн жаңы жумуш орундарын түзмөкчү. Фатима жана жерлерде туризм багытында ишин өркүндөтөм деп ниеттенген башка катышуучулар долбоор тарабынан уюшулган билим берүү иш-чаралары жана бизнес план жазуу боюнча тренингтерге катышуусу ийгиликке жетүүдөгү негизги пункт болуп калды. Бул тажрыйбасы жана билим менен долбоордун катышуучулары бизнесин кеңейтүү менен бирге аймактагы туризмди өнүктүрүүгө чоң салым кошуп, жамаатына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача алды.